Мурзагапаров, түш. Акун жумшак килем жол менен үнсүз басып, караңгы коридордун түпкүрүндө кичинекей танкалар сыяктуу дөмпөйүп турушкан машинкаларга келип, алардын бирөөнүн үстүнө өзүнүн эртеңки күнү кете турган репортажынын кол жазмасын таштап, кийин караңгы тепкичтер менен мүдүрүлүп жатып ылдый түштү. Вестибюль жарык экен. Ал жерде бүгүнкү берүүлөрдө катыша турган бир топ артисттер гримделген кейиптери менен ары-бери басып жүрүшүптүр. Акун гардеробтон пальтосу менен шляпасын алып кийип эшикке чыкты. Күн кечтеп, сырт шаарды көздөй кара каргалар чубап келип жатышкан. Дагы бир күн, деди Акун, каргалардын кербенин кыялдуу карап. Кийин телестудиянын коргоосунан чыгып, Дзержинский бульвары менен жогору басты. Кеч күз болчу. Бульвардагы дуптар, бариктери өтө саргара бышкандыктан жалында бараткандай көрүнүп, алардан бульварга жоогазын гүлүнөн сап-сары чаңы түспөлдөнгөн назик нур себирип турат. Бариктер болор-болбос шамалга үзүлүп, жерге түшкөнчө көпкө чейин абада кыялдана оюн салышып, акырында алтын көбөлөктөргө окшоп, жерге жеңил желпи конуп атышат. Асфальтта, анын эки тарабындагы жашыл майдан да калың казанга көмүлгөн. Бульвар казан жана каргалардын кыгы жыттанат. Калың казанды жуудурата басып келатып, негедир Акундун көңүлү көтөрүлдү. Туулуп өскөн жерин эстеди. Ал жерде да азыр күз. Атасынын багында өрүктөрдүн лимон жана анар түспөлдөнгөн бариктери самсаалап жаап турат. Бир кезде ошол бакта бөздөн ыштан жейде кийген килем топучан бир бала өзүнүн эчкилерине узун чыбыгы менен казан күүп берүүчү эле. Бакка дайыма ферманын эки картаң жоош төөлөрү да келе турган. Бирок төөлөр негедир бала каккан казандан жешпей, моюндарын узун созушуп, шактарды сыдырышчу. Азыр да ошол күзгү бакка барып, эчкилер менен ынтымактуу эки төөгө казан күүп берчү болсо. Жок, эми кеч болуп калды. Албетте кеч болуп калды. Ал Панфилов паркына бурулду. Негедир вино ичкиси келип кетти. Парктын кире беришинде жана ичинде жаштар котолошуп турушуптур. Эстрададан начар оркестр ойноп, бий аянтында Чарльстон бийленип жатат. Дарактардын түбүндөгү жайкы кафеде болсо киши аз экен. Акун бир шеше мускат алды да ээн турган столго барып отурду. Ал столдун үстүн сапсары бариктерден тазалап, калың стаканга вино куйду. Ушулчуда бир стакан кофесин көтөрүп, анын маңдайына 30-дар чамасындагы чырайлуу, бирок картаюуга өткөн аял келди. Мен сизге жолтоо болбоймунбу? Деди ал, сылыктык үчүн атайы жылмайып. Жок, олтура бериңиз, деди Акун, аялдын ошончо бош столдор туруп, анын столуна келгенине түшүнбөй. Аял жеңил көк пальтосунун этегин кайрып, ага жанаша отура кетти. Акун виносун ичти. Кийин төбөсүн карап, жатар конок издеп, уйгу-туйгу учуп жүрүшкөн каргалардын аппак курсактарын көрдү. Коргоштун түспөлдөнгөн жапыз асмандын фонунда алар жазгы сууларда сүзгөн форелдер сыяктуу болуп көрүндү. Акун бир топко алардын кештүү, ачуу үндөрүн тыңшап отуруп, аларды аяп кетти. Өтө суук болуп турат, деди аял. Деп макул болду Акун. Бурулуп, аялдын чоң кара көздөрүнө карап, анын ысык стаканды мыжыккан колдоруна назар салды. Арык, бирок тарамыштай катуу колдор ээсинин түйшүкчүлдүгүн кабарлап турат. Акун кайрадан аялдын көзүнө карады, анын көздөрү ага жагып кетти. Ушул учурда алардын столуна бир барик учуп түштү. Аял аны ала койду. Күз, деди ал, кеч күз. Акун аялдын аны менен сүйлөшкүсү келип турганын байкады. Эмне экен? Ал бүгүн өтө боорукер болуп турат.
сүйлөшө берет. Ал аялга ажарлуу жылмайды. Суук көз, деди ал. Кийин аялдын колундагы барикти кыялдуу карап мындай деп улады. Кандай суук көздеге, кийинип желегиңди салынчы ак шалыңа. Карасаң карарган карагайлар арасынан келатат көтөрүлүп ак жалына. Чын эле, деди аял, дарактардын карарган шактарынын арасынан көтөрүлүп келаткан өтө чоң кыпкызыл айды көрүп. Келиңиз, вино ичебиз, деди Акун, белгисиз бир кубаныч менен. Дали айды ойлуу карап турган аялга. Болбосо ай чыкпай коет. Ал аялдын бошогон стаканын өзүнө тартты. Ой, мага аз эле. Акун стакандарга толтура вино куйду. Эмне үчүн ичебиз? Деди аял. Ай үчүн, деди Акун. Кийин өзү баштап ичип жиберди. Акун дагы вино алып келип, экөө көпкө ичип олтурушту. Акырында кафени жабууга камданышып, кызматчы аял стулдардын буттарын жогору караткан калыпта столдордун үстүнө чыгарууга киришти. Бийда бүтүп, парктын чырактары өчө баштады. Эми кетели, деди Акун. Сиз кайсы жакты карай бет аласыз? Аял анын таңдана карады. Мен шаардын сыртына кетишим керек. Шаардын сыртына? Аха, деди аял, дали Акунду таңдана карап. Эми ал жакка автобус жүрбөй калбадыбы? Эмне үчүн мурдатын айтпадыңыз? Мен... деди Акун, аялдын жаңылышканын түшүнө коюп. Ал бир паска ойлонуп калды. Билесизби, мен жалгыз турамын. Эгер жамандык ойлобосоңуз, меникине түнөп калсаңыз да болот. Аял сырдуу жылмайды. Бул анын макулдугу болчу. Арбай ургурдук, деп сөгүндү ичинен Акун. Бул мени дагы башкача түшүнүп алды. Экөө караңгы паркта аралашып, дарактардын учундагы каргалардын уйку соодо чукуранышканын тыңшашып, жай, үнсүз, сөзсүз басышып көчөгө чыгышты. Көчөдө элдин аягы суюлуп, алыста шаардын жеген ичкенин тартып баратышкан сасык арабалардын кербени бүлбүлдөп, аттардын асфальтка тийген туяктарынын как деген жаңырыгы келип туруптур. Кичинекей коридор дайымкысындай караңгы эле. Абайла, деп эскертти Акун өзүнүн жаңы таанышын. Бул жерде идиш аяктар бар. Фу, деди аял, ачыган капуста помидорлордун кычкылчытын сезип. Бул эмне? Ашканаңбы? Үй ээсиники. Акырыныраак сүйлө. Ал караңгыда көпкө күймөнүп жатып эшигин ачты. Бөлмө өтө тар, суук болчу. Анын бар болгону бир кровать менен кичинекей жазуу столу ээлеп, китептери туш келди жерде чачылып жатат. Ичики, деди аял, ийиндерин куушуруп. Бул суурдун ийинине канчадан төлөйсүз? 15 сом, деди Акун. Кана, уктайбызбы, же печкеге от жагайынбы? Уктайбыз, деди аял эстеңкирип. Анын коюу кирпиктеринин арасынан жаш чыга түштү. Анда чечине бер, деди Акун. Кийимдериңди кроватька ийил. Көрүп турасың го, илгичимде жок. Эчтеме эмес. Эшигиңди бекемирээк жаап койчу. Сасык жыт келип жатат. Акун эшикти бекем жаап койду. Жууркан менен шейшептин бирин мага кой, деди ал кийин. Эмне үчүн? Аял таңдана сурады. Жатпаймынбы? Ме? Аял Акундун көздөрүн ойлуу карап туруп калды. Эй, деди анан бир оокумда, жай. Кел, бирге эле жата беребиз. Эми бөлөк жатабыз деп сенин ушу жарбаган төшөнчөлөрүңдү да бөлүшөлүбү? Антип экөөбүз тең томуп калабыз. Кудай кечирет. Акун аялды бир паска телмирип карап туруп, кийин стол жакка бурулуп кетти. Столдо али жазылып бүтө элек аңгемесинин кол жазмасы жаткан. Кол жазманын бетин жука чаң басып калыптыр. Акун аны акырын үйлөдү да, анан көзүн жумуп, өз каарманын акыркы жолу кандай абалда калтырганын, анын өңү түсүн элестетүүгө тырышты. Бирок анын көзүнө аңгемесинин каарман эмес, дарканада иштеген ак халатчан кыз элестеп, кулагына анын мындан 2-3 жыл мурда айткан: бул дару болсо, кулагыңыздагы шуулдаган үндү жоготуу үчүн күн сайын кечки тамактан кийин бир кашыктан ичесиз, деген
сөздер угулду. Акундун көздөрү пар ачылды. Эми кулагына пружиналардын кыйчылдаганы, топчулардын кроваттын буттарына тиип чакылдаганы угулду. Кечки тамактан кийин бир кашык деп шыбырады ал ичинен. Кийин столдун артынан бутылка менен кашыкты алып, аялга байкатпай туруп, суюк дарыдан бир кашык жутуп алды. Анын көңүлү айныды. Көзүн жумду. Бул жолу анын сол кулагында кандайдыр токой шуулдап, оң кулагына алыста жердин түпкүрүндө агып аткан дайранын шоокуму келди. Тамактан кийин бир кашык деп шыбырады Акун, шашып-бушуп. Эки жерде 2-4, ата атка такак, ата атка такак, ата, фу, деди аял арт жактан. Төшөктөрүң абдан муздак экен. Ооба, чечинип бүттүңбү? Аха. Акун чыракты өчүрдү. Кийин өзү да чечинип төшөккө кирди. Анын денеси муздак төшөктөн үркүп, мурду аялдын жытын сезди. Кулактарында кайрадан токой шуулдап, алыскы дарыя ырдай кетти. Акун андан өзүн алаксытууга, аны укпоого аракет кыла баштады. Бир нерсе сүйлөчү, деди ал, чын ыклас менен өтүнүп. Кудай жалгакыр, сүйлөй жатчы. Эмне болду, сүйүктүүм? Эчтеке, сүйлөчү. Эмнени сүйлөйүн? Эмне болсо ошол болсун. Мисалы өзүң жөнүндө, Каухарым. Эмне дедиң? Кайталасаң? Каухарым, деп кайталады Акун. Анан ал бул сөздү дайым Саадатка гана айтып жүргөнүн, азыр болсо кокусунан гана оозунан чыгып кеткенин сезе койду. Аял кичинекей күчүк сыяктуу эркелеп, жылуу тумшугу менен Акундун кылдуу жаактарын түрттү. Анын жылуу денесинен Акундун денеси дүркүрөдү. Сүйүктүүм, деп шыбырады аял саалдан кийин. Сага чейин эч бир эркек менен минтип атаган эмес. Каухар, бул өтө эле таза зат, сүйүктүүм. А менде эч кандай тазалык калган жок. Ал мага ылайыксыз. Ошентсе да сенин айтканың унут калган жакшы обон сыяктуу угулат. Каухарым, деп шыбырады Акун. Аялдын коюу кара чачтарына жүзүн жашырып. Анан өзүн өзү тыңшап, токойдун шуулдаганын, алыскы дарыянын уонун укту. Ох, сүйлөчү өзүң жөнүндө. Макул. Уг эмесе. Атым Анар. Пенка Жугутта иштеймин. Ой, койчу, эмнесин угасың? Токой шуулдап, алыскы дарыя өз уонун ырдап жатты. Дагы, деди Акун. Дагы, Каухарым. Аял башын Акундун ээнине кынап, оң колу менен анын чачтарын уйпалап, кайрадан анын чачтарын жазып эрмек кыла баштады. Эмесе уктайлы. Уктайлы? Аял таңдана сурады. Эмне, сенин уйкуң келе элекпи? Келди. Экөө көпкө унчугушпай жатышты. Бир маалда Акун өз көкүрөгүнө тамчылаган ысык жашты туйду. Сага эмне болду? Деп чочуп сурады ал. Аял эми өксүп ыйлай баштады. Эчтеке эмес, сүйүктүүм. Аял башын көтөрүп, көз жашын сүртүндү. Негедир сен мага бир түндүк аял эмес, кандайдыр кадырлуу мейманың же боорукелдик менен үйүңө түнөткөн жолоочуң катары мамиле кылып атасың. Аял бир паска унчукпай калып, кайра сүйлөдү. Сен мени кечирип кой. Мен ушундай акылсыз аялмын. Каухарым, деп шыбырады Акун аялдын кулагына, өзү уктап баратып. Сен түк акылсыз эмессиң. Көпкө шыпты карап жатып акырында аял да уктап кетти. Ушинтип бул экөө, бул дайыма жалгыздыкка көнүшкөн эки чоң жетим бүгүн кокусунан бири-бирин табып алышып, бири-биринин сөзүнүн жылуулугуна жылынышып, бири-биринин денесинин жылуулугуна жылынышып атып, акырында күнөөсүз уктап калышты. Өзүнүн туулуп өскөн кыштагымыш, жап-жашыл буудайлуу талаа. Буудайлар ушунчалык болук. Алар текши дүмбүл, жамгырдан кийинки серүүн шамалга деңиз сыяктуу толкуп турушат. Мына ушул буудай деңизинен көкүрөгү менен толкундарды жиреп туп-туура Акунду көздөй Саадат чыгып келатыптыр.
Ал дале 15 жашты экен. Анын мажним талдын чыбыктарындай жыбыратып өрүлгөн капкара коюу узун чачтары шамалдан улам артына сапырылып, ай нурлуу жүзү кашкайып, электин көздөрүндөй күнөөсүз туп-тунук көздөрү Ахунду телмирип эңсеп келе жатат. Ахун да Саадаттан көзүн албай, жүрөгү элжиреп, ысык сүйүп, сагынып, саргарып күтүп турду. Булар өткөн 11 жылдан бери эми жолугуп атышты. Ошол учурда Ахун чочуп ойгонуп кетти. Анын көзүнө биринчи болуп терезенин парда жетпей калган бөлүгү, коргондогу дарактардын карарган уштары, алардын арасында сүзүп бараткан күңүрт ай көрүндү. Кантип эле түш болсун деп кабатырланды ал, өзүнүн кай жерде жатканын биле албай. Кийин бурулуп карап, айдын нуруна чагылышып жаткан аялдын тырыштуу маңдайын, боелгон эриндерин, үрпөйгөн коюу чачтарын көрдү. Буудайлуу тала түшү экен. Ал өйдө болуп, буттарын муздак полго түшүрүп, кроваттын четине отуруп калды. О, мындан 11 жылбы, же 11 кылымбы мурда ал өз кыштагынын баласы болгон. Кошунасынын Саадат аттуу секелек кызы менен мектепке бир каттаган. Ой кайтарышкан, козу карын теришкен. Жайында гүлдөп турган өрүк сарда жашынмак ойноп атышып, биринчи жолу өбүшкөн. Ооба, бир кездерде анын ай нурундай таза күнөөсүз сүйүүсү болгон. О, эгер анын турмушу кайрадан 16 жашынан башталса. Бул жолу Кудай акы башкача башталмак. Эми кеч болуп калды. Эми өз кыштагына барып, кошунасынын 15 жашар кызын таба албайт. Саадат азыр 26да, 2 балалуу. Жанындагы аял ойгонуп, ордунан тура калды. Ой, не болду? Деди ал. Акун кроваттан түшүп терезеге барды. Эмне, таң сүрүлүп келатабы? Деп сурады аял бир пастан кийин. О, анда мен кетейин. Кошуналарым көрүп калышса, анын үстүнө жумушка да үлгүрүшүм керек. Аял көпкө чейин күймөнүп кийинип, анан Акунга болуптур эмесе, деди. Жакшы кал. Акун бурулуп карады. Жакшы бар. Аял босоого барып, дагы бир нерсе айтмакчы болуп турду да, анан эчтеке айтпастан эле чыгып кетти. Акун терезеге кайра бурулду. Тышта таң агарып, жаңы күн башталып келаткан.